Assalamu alaikum. Туғандар, мен бүгін екі топтағы адамдарға қайырлы жасағым келді. Тағар айтқанда ойымды айтқым келді. Біріншісі, бұл біздің жолық тағынған қыздарыбыз, қарындаштарыбыз. Эми сіздер өзіңіздердің таңдап алған дини көз қарашыңыздарға, ынанымыңыздарға лайық бұл киімді таңдап алдыңыздар. Демек, сіздер ушул киімге татыктуу экениңиздерди далилдешиңер керек. Кантип? Ар бир адам өзүнүн эмнеге татыктуу экендигин өзү далилдейт, өзү анын үчүн күрөшөт. Сиздер да күрөшүүңүздөр керек. Күрөшүү укук талаасында гана болушу керек. Сиздер ошол кийимди кийип, ушул жашоодо караңгылыктан өзүңүздөрдү коргоп, Раббыңыздардын алдына барганда жарык жүз менен турууга татыктуусуздарбы? Демек, бул кийим үчүн күрөшүүңүздөр керек. Эгерде бул кийимди кийүү оңой болгондо, көпчүлүк кийип жүрө бермек. Жок. Кимге насип этпеди, аттиң болот. Насип этти, демек аны татыктуу көтөрүү үчүн бүгүнкү караңгылык көрсөткөн бүт каршылыкка туруштук бериш керек. Туруштук берип гана калбастан, сабырдуулук менен, өжөрдүк менен өзүңөрдүн укугуңар үчүн күрөшүүңүздөр керек. Мыйзам буга жол берет. Кыргыз Республикасынын конституциясы, билим берүү мыйзамы буга толук шарт түзөт. Түшүнүңүздөр, укук кагазда жазылып турганда эч кандай мааниси болбойт. Качан гана ушул кагазда жазылып турган укукка таянып, күрөшкөндө гана актуалдуулугу алдыга чыгат. Сиздердин кылып жаткан ишиңиздер, күрөшүңүздөр бир гана өзүңүздөрдүн жеке Аллах алдындагы укугуңуздарды талап кылуу эмес, балки бүтүндөй мамлекетти атеисттик зомбулуктан, чегинен ашкан атеисттик агрессиядан куткаруудагы бир миссияңыздар дагы болуп эсептелет. Эгерде мага дагы мугалимдер, кээ бир мугалимдер дагы мени элдин көзүнчө кемсинтет, мага дагы заарларын чачат, жашоомду кыйындатат деп корксоңуздар, демек бул коркунуч силерди жакшылыкка алып барбайт. Күрөшүңүздөр, ачыкка чыгыңыздар. Алар чектен ашып, мен шариятты деп эле коеюн, шарияттан айланып кетиштин. Алар көпчүлүгүн ошо жолугун чечтиргенге карышып калган мугалимдер, мугалим демиш сабатсыздар, Кыргыз Республикасынын ыйык болгон мыйзамдарында тебелүүдө. Муну бир күн болбосо бир күн мамлекетибиз жана бийлигибиз колуна алат деп ишеничибиз бар. Экинчиси, мына ушундай жолукка кирген кыздардын ата-энелерине кайрылам. Аллах сиздерге жакшылык кылгысы келип, сиздерден тараган кыздарды жолукка кирүүгө мүмкүнчүлүк берди. Кызыңыздын жолугун коргой албасаңыз, аталыгыңыз эмнеде? Ушуну унутпаңыз. Кызыңыздын авратын коргой албасаңыз, уят жерин коргой албасаңыз, кызыңыз өзү коргоп, өзү кийинип, оронуп чыкса, сиз ошону коргой албай чечиндирсеңиз, аталыгыңыз кайсы? Бул бир гана диний эмес. Бул адам затынын табиятындагы күрөш. Аялыбыздын, энебиздин, кызыбыздын бирөөгө денесин көрсөтүүсү эркектин табиятына каршы. Табиятына каршы. Дин болгон ушуну бекемдеп берди. Тарыхты караңыздар. Үчүнчүсү, мен юристтерге кайрылат элем. Урматтуу укукту туу туткан биздин мекендештер. Укугу тебеленип, чырылдап жаткан кыздарыбызды укуктук талаада коргоого алууга жардам бериңиздер. Bir boy götürüp çıkınızlar, düşündürünüzler.
Ар bir юрист birden, ekiden kız özünün korgosuna alsınçı. Zor kıymıl payda olur. Biz hukuk жағынан da ağarabız ушунун шанисинде. Төртүнчүсү, ошол мектептерде окуган окуучу кыздарга, чыныгы профессионал мугалимдерге кайрылам. Урматтуу мугалимдер, дүйнөгө көзүбүздү сиздер ачтыңыздар. Bir çanaç mayda bir kumalak buzat degендей, араңыздарда кейбір атеистик зары ашып ташып аткан мугалимдерди адепке чакырыңыздар. Алар мугалимдер деген жалпы сөз менен жалпы Кыргызстандын устаканасынын нээси болгон Азирети мугалимдерибиздин атына көө түшүрүлдү. Буга жеңдирбеңиздер. Биз наркыбыз менен келаткан элбиз, динибиз менен келаткан элбиз. Жана жалпы журтчулукка да кайрылуу. Биз светтик деген сөздү Конституциядан алууга күрөштү баштайбыз. Антпесе 2010-жылы айткан нерсебиз бүгүнкө чейин далилденип келет. Бул светтик деген сөздүн эмне экендигин түшүнбөйт, бирок өзүнүн ичиндеги динге болгон каршылыгы, өзүнүн зарын ушул сөзгө такап туруп, эми караңыздар, ал эмнеге жетет? Эч нерсе колунан келбеген окуучуларга жетет. Мына ушундай, биз 70 жыл атеистик канкоризмде жашап келдик го. Бул атеисттер диндар элдин канына тойбойт экендер. Булар ызага тойбойт экендер. 70 жыл. Не деген алымдарыбызды кырды, не деген аталарыбызды, эрлерди кырды, басмачы деп туруп. Токтотуш керек бул атеисттик экстремизмди. Караңгылык агрессиясын токтотуу керек. Эгер светтик деген сөздү түшүнбөсө, ошол сөзгө такап адам укугун бузуп атса, ал сөздү Конституциядан алууга жардам бериңиздер. Мен сиздерди инсапка чакырам. Бийликтегилерге да ушул кайрылуумду жетүүсүн каалайм. Саламу алейкум. Саламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кече мына өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, Жалал Абад областынын Базар Кырган районунда экен. Мектепке хиджаб кийип келген кыздарыбызды, бир тууган карындаштарыбызды мектепке киргизбей, олорду коркутуп, басым өткөрүп, олорду кысым берип, мектепке киргизбей коюптур. Биринчиден ошо мен мугалимдерге кайрылат элем. Силер эч кандай Алланын астында дагы, мыйзам негизинде дагы укугуңар жок олорго, жолугуна асылышка, жолугуна кысым өткөрүшкө. Силердин милдетиңер сабак бериштик, илим бериштик. Олар өзүнүн мектеп формасын, ак көйнөгүн кийип келип атабы, сабагын аткарып атабы, тапшырмасын аткарып атабы, ручка алып келип, китебин, тетрадын алып келип атабы, болду, силердин ишиңер ошол. Өзүңөрдүн укугуңарды, өзүңөрдүн милдетиңерди билип алгыла силер. Алладан корккула кичине. Динди тааныгыла, биз мусулман эл, мусулман элдин кыздары ошол. Ата бабалары бүт баары мусулман болгон. Элибиз мусулман. Мамлекеттик деңгээлде мектеп сабагына, мектептерге дин сабагы киргизилсин деген элдин арасында ушундай темалар, ушундай иш-чаралар талкуу болуп аткан элдин ичинде ушуга окшогон иштер болушуна таң каласың да. Мектепке дин сабагы киргизилсин деп талкуу болуп аткан тема өлкө башчы өзү айтты, мен киргизем деди. Киргизишин каалайм деди ошо. Мектепке дин сабагы киргизиле турган өлкө ушундай элдин арасында жашап туруп, кантип хиджабка каршы чыгып атасыңар силер? Алладан корккула. Ким Алла Тааланын фарзына, өкүмүнө каршы чыга турган болсо, ал түздөн-түз Аллага душман болуп эсептелет. Себеби ол хиджаб кийиштигин онун имам же ата-энеси, же айыл башчы, же бир муфтий ого буйрук бербейт атат. Ону Алла буйрук берип атат ого. Алла кий деп атат, Алланын өкүмүн аткарып атат ол. Ошол жердин эркектерине, жамааттарына, ошол жердин айылдагы аксакалдарына, имамдарына кайрылат элем, ошо окшогон иш-чараларды карап коюңуздар ошону. Хиджабка, ошо динге туура эмес иш болуп атканда. Бардыгыбыз жооп беребиз ошо Алланын астында. Эртең сурайт Алла Таала, мени өкүмгө каршы чыгып атканда сен эмне кылдың деп. Эркектерге бар экен ошо айылдын эркектери. Буга чейин да башка жымна муфтий уламалар кеңешине да кайрылган, буга чейин башка жерлерде да болгон. Мына 2 ай ичинде көп жерлерде болду ушул.
Өткөндө чүйдү дагы болду деди. Карап коюңуздар ушуга окшогон иштерди. Уламалар кеңеш иш-чараларды өткөрүп кабар алып коюңуздар. Мына казияттагылар. Милдетибиз ар бирибиз мойнубузда. Бул фарз, буну карап коюштук. Жооп беребиз эртең ушулардын үстүнөн. Же болбосо мынабы мамлекет жетекчилерге кайрылам, ушуга окшогон мына өзүнүн мыйзамын, укугун билбеген, динин тааныбаган мугалимдерди иштен алып таштасын. Себеби илимсиздик себебинен канчалаган ушуга окшогон элдин ортосунда бөлүнүүлөрдү пайда кылып атат ушуга окшогон агайбы, эжеке, мугалим, директору, кимиси болбосун баардыгын иштен алып таштасын талап кылабыз ошону. Башка мына жаран мусулман элдерине да кайрылам, ушул нерсени айтсын, ушуну чыгып көтөрүшүн ушул маселени. Талап кылсын болсо ошону. Мен жаран катары, мусулман катары ошону талап кылам, ошого буга чейин ким каршы чыккан болсо, учурда ким каршы чыгып атат, Будайында ким каршы чыган болот, баардыгын иштен алып таштасын болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Акыркы күндөрдө Жалал Абад шаарында базар курулунун айылында мектепке хижаб менен жолу менен барган кыздарды мектепке киргизбей, сабакка киргизбей, кыйын туруп аткан мугалимге же участкалык болобу же мектеп директорлору болобу кыздарды коркутуп жолун чечесиң деп ошондой иштерди жүргүзүп атат. Аларга биз кичине бир эскертүү кылып коебуз. Силер Кыргызстан закондорун билбей кантип мугалим болуп иштеп атасыңар, кантип директор болуп отуруп атасыңар, кантип ошол айыл башчысы болуп отуруп атасыңар, мен билбейм. Ошол жерде бир Кыргызстан закондоруну жакшы билген, балдарга билим берүү эмнелигин билген жакшынакай мугалимдер отурса жакшы болмок деген оюбуз бар. Аны Кыргызстан билим берүү министрликтасы көрүп чыгат деген оюбуз бар. Анан биз кичине ошол Кыргызстан закондо образование статья, 3 статья, ошону биз кичине эскертип коймокчубуз. Согласно Конституции Кыргызской Республики, никто не может подвергаться подобной дискриминации. Каждый имеет право исповедовать любую религию, и никто не может быть принужден к выражению своей религиозной и иных убеждений или отказу от них, так в законе Кыргызской Республики о свободе вероисповедания и религиозных организаций в Кыргызской Республике прописано: граждан равны перед законом во всех областях гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни, независимо от их отношения к религии и религиозных либо атеистически убежденных. При этом в законе Кыргызской Республики об образовании в статье 3 прописано, что граждан имеют право на образование независимо от вероисповедания, политических и религиозных убеждений, места жительства и иных обстоятельств. Ал законы силер түшүндүңөр деп ойлойм. Ошондуктан бул ишиңарды токтоткула, бул ишиңар эч бир жакшылыкка алып келбейт. Мусулмандардын карашына карасыңар, өзүңарды дагы башка адамдарды дагы тынчын бузасыңар.